толкунунда саат 8-ден баштап Майраш Базлакунова менен Айлампа. Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Түй заводу Айлампа программасы аркылуу улантат. Алдыдагы 1 саат ичинде бизден толкунда болуңуздар. Бүгүн Кыргызстандагы эркин экономикалык аймактардын ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул багытта эгерде сизде суроо, пикир, сунуш пайда болсо, анда 68 0606 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ошондой эле 0709 68 0606 номери да биздин студияда иштеп жатат. Мындан тышкары 0552 68 0606 номерин терип байланышсаңыздар болот. Студиянын меймандары менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Алар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Жана Бишкек эркин экономикалык аймагынын аткаруучу директору Мурадил Бакашев. Саламатсызбы? Кош келипсиздер. Алгач сизден баштайлы, Марлен мырза. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эркин экономикалык аймактардын ишине биз кандай баа берсек болот? Эми негизи бизде ошол Кыргызстанда 5 ушундай аймак түзүлгөн атайын. Азыркы учурда тилекке каршы ошол Бишкектикти эле СЭС деп коебуз, ошол иштеп атат. Калгандары өз натыйжасына, өз максатына жете албай койду да. Эң негизги ошол биздин экспортты күчөтүү максатында, ошол жерге инвесторлорду, ички, сырткы инвесторлорду тартуу максатында коюлган. Жана ошондой эле бир топ маселелер дагы чечилбегенине байланыштуу мына эми жакшы эле шартты түзүп бердик, бирок кандайдыр бир башка себептер менен ошол биздин СЭСдердин иштебей атканыбыз бизге өтө өтүнүчтүү болуп атат да, өтүнүчтүү болуп атат. Эми Бишкек СЭСдин өзүн деле карап көрсөк, эми бул жерде статистиканы карасак, ал жерде 1300 предприятиядан, ишкерлерден 300 бир нерсе гана, 300-дун тегерегинде гана ишкерлер калган да. Эми бул жерде алардын ишмердүүлүгүн азыркы бюджетке канча акча түшүп атат, жана канча түштү эле, азыркы учурда кандай, жана планы кандай деп ошону айтып берсе, анан ошондон кийин бир баа берсе болот да азыркы учурдачы. Азыркы учурда чындыгында эле мисалы бир бул Бишкек эркин экономикалык аймагы уюшулган жылдары бул жерде иштеген, ага каражат салган инвесторлор көп болуп, анан бир топ ишканалар болгон экен да. Азыр мындай кескин ошол ишканалардын азайып бараткандыгынын негизги жүйөсү эмнеде, Мурадил мырза? Бул жерден баса берип айтып кетип турган нерсе, биринчи нерсе, жана жогоруда Марлен мырза айтып кеткендей, башына бүгүнкү күнгө чейинкиде 1300гө жакын субъект каттоодо өткөн. Ал эми бүгүнкү күндө бул эң алгачкы жылдары болгон, ачылгандан баштап. Бул 2015-жылга чейинки эмелер. Бирок бул жерден азыр айтып атканыңыздарда эмне себептен азайып кеткен болот? Бул жерде каттоодон өткөндө мындайда 1100 каттоодон өтүп келип, бизге субъект болуп, бизнес планын көтөрүп келип, каттоодон өтүп биздин субъект болуп катталган. Бирок алардын баягы колундагы кагазы, колунда печатынан башка эч нерсе жок, эч ким эч нерсе кылган эмес, каттоодо жүрө берген. Биз ошого окшогон каттоодо болуп, бирок эч кандай кыймыл аракет иш кылбагандардын баардыгын жокко чыгарып, баардыгын кыскарттык. Бүгүнкү күндөгү 312 деген бул реалдуу иштейм деген жана иштеп аткан фирмаларды түшүндүрөт. Ал эми жанагы 1300 деп калып атканын себеби булар биздин субъект катарынан чыгарылганы менен Минюстан, салык кызматынан каттоодон чыкпагандыктан алардын көрсөткүчү турат. Бул жерде дагы бир нерсе басылып белгилеп айтып кете турган нерсе, бүгүнкү күндө Бишкек эркин экономикалык аймагында 69 субъект бул өндүрүш менен иштеп атат. 104 субъект бул алып сатуу жана теле кызматтары менен. Жана Марлен мырза айтып кеткендей, чындыгында сандын өсүшү менен эмес, баягы бюджетке төлөмдүн кандай кызмат кылып аткан бул цифра менен так айтып кетсек, мисалга 2015-жылга биздин Бишкек эркин экономикалык аймагында 2015-жылы 100 миллион сом инвестиция болгон. Бул жерде дагы баса айтып кетчү нерсе, жана бир мындай болуп атпайбы? 96-жылдан 2016-жылга чейинки Бишкек эркин экономикалык аймагына келген инвестициянын көлөмү 1 миллиард 950 миллион сом. Ал эми 16-чы, 17-чи, 18-чи, 19-чы мына быйылкы 9 айды кошконубузда 2 миллиард 344 миллион сом инвестиция акыркы 4 жылда келди. Кыргызстанда эч бир аймакка мындай айтканда бүгүнкү күндө мындай инвестиция келген жок. 344 1 2 миллиард 144 миллион бул 4 жылда бул өтө чоң көрсөткүч деп эсептейм.
Бул жерде угарман дароо жазган экен да, негизги бул чыгып кетип атканы же чет өлкөгө чыгып кетүүнү көздөп турган айрым ишкерлер айтып жүрүшөт. Мунун негизги себептери эмнеде болуп атат же болбосо жеңилдиктер жетишсизби деп кайрылышкан экен да. Бүгүнкү күндө бизге менен иштеп аткан, иштеп жаткан, өндүрүш менен иштеп аткан субъекттердин бирөө дагы башка жака кетебиз деген жок. Алар күн сайын инвестициясын көбөйтүп атат. Мисалга айтсак, алгачкы инвестор болуп келген Пласкап деген ишкана, түрк ишканасы бар. Мына өткөн жылы 1,5 миллион евро инвестиция алып келди. Мына айтканда алар жаңы технология, жаңы станоктор менен алып келип, нанотехнологиялык абалга өтүп атат. Бүгүнкү күндө бир дагы субъект бизден кетебиз деген же башка жака которуп кетебиз деген нерсе жок. Албетте дагы суроолор менен толуктайбыз. Марлен мырза, айтыңызчы, мисалы азыр Кыргызстанда бир 5 эркин экономикалык аймак бар болуш керек, бирок алардын ичинен азы гана 1-2 эле иштеп атса керек. Мына эң бир чоң потенциалы бары бул Бишкек эркин экономикалык аймак эле болуп турбайбы? Бул жерде өткөндө бир маалымат каражаттарынан окуп калдым. Мындай анализ жүргүзүшүп көрсө, эркин экономикалык аймактардын иш жүргүзүүсүнө тоскоолдук болуп жаткан рычагтар катары эсептешкен экен. Бул электр энергиясынын жетиштүү берилбеши, жанагы жеңилдиктердин ойдогудай болбой жатышы, ошондой эле инфраструктуранын жоктугу депчи. Мындан башка дагы кайсы маселелер тоскоол жаратып атат? Ал жерде мындай да, жанагы 1300дөн азайткандын дагы бирден бир себеби, ал жерде бир топ ошол комитеттен өзүнчө бир комиссия сыяктуу түзүлүп дагы барып көрүшкөн. Ар дайым ошол жерде выездное заседание деп коет. Ошол жерге комитетке бизге ар дайым эле ушундай каттарда мындай жолдомо болуп келет да. Көбүнчөсү ушул элдердин мындай айткандары, ал жерде экспортко ориентир болгон өзү ишканалар иштеш керек. Бирок көбүнчөсү ушу СЭЗдин бир топ жана өзүнүн жеңилдиктерин колдонуп туруп, бирок экспортко эмес, ички рынокко эле киргизип, ички рынокто сатып атат деп, анан алардын конкуренттери бизге ушундай бир кайрылган да. Ошонун негизинде эми ошол эгерде азыр айткандай бир топ предприятияларды, фирмаларды алып, санын азайтып, бирок накта иштегендерди алып калса, бул жакшы жагы да. Эми андай көрүнүш эмне үчүн аймактарда болбой атат? Ал жерде эми бизде ушундай көрүнүш болуп калды. Баардык фирмалар, предприятиялар ушу Бишкек шаарына келип регистрация кылат да, көбүнчөсүчү. Анан келген инвестор деле келип деле ушул Бишкекке келип эметет. Бул иш жүргүзүүгө жеңил болгондугунан улам болсо керек, мисалы рынок борбордо болот, рыноктун баардыгы бул жерде, ошон үчүн баардыгы келип деле бул жерге чогулат да. Негизи эле шарттары баардык СЭЗде бирдей эле, андан мындай көп деле айырмасы жок. Ал эми жетишпей аткан же болбосо жеңилдетүү дагы кылыш керек жагына мен толук кошулам. Бул жеңилдиктер мүмкүн дагы жетишсиздир. Себеби эң негизги максатына, азыркы түптөн түп түзүлгөн максатына жетпей атканыбыздын себеби, жана ошондой эле аймактарда азыр СЭЗдердин иштеп аткандары бул бизге сигнал болуш керек дагы. Биз сөзсүз түрдө карап чыгыш керек. Мүмкүн Бишкек шаарында нормалдуу боло турган нерселерди аймактарда нормалдуу эмес, ал жердин шарттары жана башка нерселери өзгөчө да, ал жерге башка режимдерди карап көрүш керек да. Ошондой эле кайсыл аймакта эгерде Баткенде болсо, Баткенге ыйгаш болгон рыноктун немесин карап, чөйрөсүн карап, ал жерге өзгөчө ар бир аймакка мен ойлойм өзгөчө бир шарттарды түзүп бериш керек да. Электр энергия боюнча деле маселелер бир топ чыккан, бирок ал маселе биз эми энергетический мындай мамлекет болгондон кийин ал маселе бизде такыр туулбаш керек өз негизинчи. Негизи эркин экономикалык аймактардын ички дүңөндүрүмгө салган үлүшү кандай бүгүнчү? Мен жооп берейин. Мурадел мырза. Биздин Бишкек эркин экономикалык аймагында 2016 жылы 5 миллиард 680 миллион сом, 17 жылы 5 миллиарддан ашык, ал эми 2018 жылы 6 миллиард 882 миллион сомдон ашыгыраак товар өндүрүлгөн. Быйылкы жылы мына 9 айдын жыйынтыгы менен 3 миллиард 416 миллион сомдук товар өндүрүлдү. Мунун 46% экспортко кетип атат. Мына айтканда өзүңүздөр цифрларды мен айтып кеткан себеби, бизде жыл сайын өндүрүштүн көлөмү көбөйүп атат. Ошол эле мезгилде бир нерсени баса айтып кетиш керек. Бишкек эркин экономикалык аймагынан өндүрүлгөн товардын Кыргыз Республикасынын ичиндеги ички дүң продукциянын көлөмүнүн 1,8% берет. Эгерде кумторду кошпосок, 4,7% бул Бишкек эркин экономикалык аймагынан өндүрүлгөн. Бул жерде бир баса белгилеп айтып кетчү нерсе, бүгүнкү күндө Бишкек эркин экономикалык аймагынын жалпы аймагы 346 гектар. Анын ичинде бүгүнкү күндө 190 гектар иштелип жатат. 190 гектар жерден
ушундай чоң көлөмдөгү нерсенин өндүрүлүп атканы бул менимче чоң ийгилик деп айтсак болот. Улантабыз студия номери 680606. Мындан тышкары сиз 0709 680606 номерин терип байланышсаңыз болот. Азыр бизде угарман бар. Саламатсызбы? Кулак сизде, угуп атабыз. Алло, саламатсыңарбы? Айта бериңиз сурооңузду. Мен чоң арык айылынан болот элем. Күн сайын шаар жака барып келип турам. ВДНХнын имаратын көрүп жүрөгүм ооруйт. Илгерки Фрунзен шаарынын көркү болгон имаратын тамтыгы калбады. Сиз ушул маселени кандай чечип жатасыз? Рахмат. Абдан туура табылуу суроо болду. Бул боюнча айтып кетсек, бул өзүңүздарга белгилүү болгондой бир кезде Кыргызстандын сыймыгы болгон улуттук көргөзмө борбору 1998-жылы 99 жылга чет элдик кореялык ишкерге Борбордук Азия корпорациясына келишим менен өткөрүлүп берилген 17 гектар жер ижарага 17 гектар жер аймагы менен 99 жылга деп берилген. Бирок ал жерден жакшы ниет менен берилген. Бага келишим колунганда ал жерде көптөгөн эс алуу борборлорун өндүрүш жана башка нерселерди куруу милдеттемесин алган. Бирок тескерисинче бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күнү 21 жыл болуп атат. Бир фламингодон башка эч нерсе курулган жок. Тескерисинче бүгүнкү күнгө чейин ошол жерде ВДНХнын убагынан алып калган мекемелер, зданиялар, өзү жанагы айтып кеткендей көргөзмө борбору кароосуз калып талкалануу алдында турат. Биз бул боюнча иш жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө соттуу маселелер болду. Бул Борбордук Азия корпорациясы бизди сотко берди, гендирекцияны. Кыргыз Республикасынын торговый промышленный палатанын алдындагы третейский сотко берип, ал жерден дагы утулушту. Мына акыркы 3 айлык мөөнөт калган. Биз ошонун негизинде бул келишимди жокко чыгарып, бул көргөзмө борборун алып, өзүнүн максаттуу пайдалана турган көргөзмө борбору кылууга аракет кылып жатабыз. Буга биздин каражатыбыз да жетиштүү, планыбыз, проектибиз баардыгы даярдалган. Эми жумуш башталат экен анда, Эгер Кудай буйруп соттун чечими акырына чейин чыгып, биз келишим жокко чыгарсак, бул ишти баштайбыз. Өзүңүздөр белгилүү болгондой бүгүнкү күндө көргөзмө өткөрүү үчүн спорт ордосуна же болбосо дагы ушундай бир маданий немелерге, мекемелерде өтүп жүрөт да. Бишкек боюнча атайын көргөзмө борбору жок. Биз ошону калыбына келтирип, Бишкек эркин экономикалык аймагында чыккан товарларды эле эмес, Кыргызстандагы өндүрүлүп аткан товарларды дагы ошол жерге койдуруп, биз мурунку абалына калыбына келтирүүгө аракет кылып атабыз. Улантабыз, кийинки угарман, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кулак сизде, айтыңыз сурооңузду. Мындайда, мына эркин экономикалык зона боюнча бизде мисалы элде толук эле маалымат жок. Бир жабыктан бир эме эсептелет да. Канча ишкана иштейт, каяктан келген иштейт, канча адам иштейт, канча маян алат, мамлекетке салыктан бошотурган болсо, андан башка да эмне продукт өндүрүп чыгарып атат, маалымат жок да. Алып койсоңор, кээ учурларда мына аэропорт жакка барсаң, кээ жерлерде жарым жерлери пустой эле жатат, бош эле жатат. Ушундай эле бир сапаттуу мындай эме колдоно албай атышат да. Анан айтсаңыздар, мына Торгат менен Эткештамга дагы ушундай эркин экономика чек-ара жайгашкан жерлерге ушуну ачабыз дедилер. Бул жакшы болот эле, чек-арадан кал келген товарлар жебедек ачканга оң болмокту ишкерлер үчүн. Ошолду колго алынбайт дейт. Эркин экономика зонанын канчалык деңгээлде азыркы күндө пайдасы бар? Рахмат. Рахмат, биринчи суроого жооп берип койсоңуз. Бул эркин экономикалык аймак жабыктап атканы туура эмес. Мен урматтуу угарманга айтып кетет элем. Биздин сайтыбыз бар. Бул жерде баардыгы ачык, бюджеттен баштап кантип каттоого алынса болот, кандай келсе болот, кандай ишкерди жүргүзсө болот. Эч кандай бизде жашыруун сыр жок. Биздин атайын бөлүмдөрүбүз бар, телефондорубуз бар, байланышса баардык нерсеси жардам берилет. Ушул жерде дароо угарман кайрылып атат да, сурай кетейин. Негизи эркин экономикалык аймактар бул мындай шаар ичиндеги эле шаарча да, туурабы? Анан бул жерге карапайым адамдар дагы кирип, бир көрүп, кыдыра тургандай шарттарды түзсө болобу? Эмне үчүн ачыктыгын камсыз кылбай атышат деп атат да. Ушул маселени эске аласыздарбы? Бул боюнча кызуу аябай чоң да. Кызуу аябай чоң. Бул боюнча ачык элебиз. Мисалга чындыгын айтканда, мына университеттерден атайын турлар уюштурулуп турат. Бизге кайрылышат. Биз болгон биздин өнөр жайыбызды алып барып көрсөтүп, видеороликтерибизди көрсөтүп, сезин кандай иштейт, кандай максатта курулган, бул боюнча биз баардыгын эле жеткиликтүү маалымат берип турабыз. Барып, анан жөн эле кирип кыдырып чыгам деген болбойт, но сөзсүз түрдө кайрылып келип, себеби дегенде ал жерде жалпы иштеп аткан ишканалардын коопсуздугу,
бардыгы биздин ген дирекциянын мойнунда. Кирип чыккан адамдардын бардыгы каттоо менен кирип немеден чыгат. Ал эми СЭЗдин пайдасы барбы деген нерсе мамлекетке кандай пайдалуу болуп атат? Бүгүнкү күндө СЭЗде Бишкек эркин өкмөт аймагында 2680 ашык адам иштеп жатат. Бул деген өтө чоң көрсөткүч. Ал эми ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө 500ге жакын жумуш ордуна адам таппай жатабыз. 500дөн ашык жумуш. Эмне үчүн айлык акынын аздыгыбы же эмнеден ула мындай болуп атат да? Чындыгында бул азыр жумушсуздар көп да. Баса белгилеп айтып кетчү нерсе, бүгүнкү күндө баягы орусча айтканда рабочий класс деген бизде жоюлуп турду да. Бизде баягы алып сатуу жеңилирээк оокатка көнүп алган. Ошол эле акчаны ушул жерден берилип аткан айлык. Мисалга бүгүнкү күндө биздеги өндүрүштө иштеп аткан ишканалардын күндүк айлыгы эң аз 600 сомдон жогору. Андан нормадан сырт караш десе андан дагы жогору премиялары бар, шарттары бар. Бирок жумушчу жетишпей атат. Бул өндүрүш да бирок ал жерде. Өндүрүш. Бул мындай айтканда бир нерсени басылып айтканда акыркы 20 жылдын ичинде жанагы завод фабрикалар иштебей бизде рабочий класс жок. Бүгүнкү күндө жаңы технология менен заводдор курулуп, реалдуу баягы мурдакы союздун мезгилиндеги заводко жумушчуларды издеп келгенде көпчүлүгү андай нерсеге көнбөптүр. Келет 5 күн иштейт, 1 жума иштейт, кетип калат, ушуга окшогон аябай чоң проблема болот. Мисалга бүгүнкү күндө ачыгын айталык, бизде жанагы жаңы курулган завод бул Орто Азияда эң чоң заводдордун бириси, жанагы жылуулук берүү радиаторлорун чыгаруучу. Ушул жерге эле 500ге жакын адам жетишпей атат. Рабочийнин жетишпеген чоң проблема болот. Ал эми мамлекет пайдасы боюнча айтып кеткенде бизде налог, соцфонд, таможняларды кошуп эсептегенде быйылкы жыл, өткөн жылы, например, өткөн жылы 667 миллион сом төлөнгөн. Ал эми быйыл 9 айдын жыйынтыгы менен 780 миллион сом биз мамлекет бюджетке акча төлөнүп атат. Бул азбы көппү? Марлен мырза. Мен азыр биринчи жана угармандарга бир кошулуп кетейинчи, анан бул сурооңузга кайра кайтып келем. Мен угармандарга толугу менен кошулат элем дагы, сизге да бир сунуш айтып кетет элем да. Эми азыр башка убакыт заман келди да. Телевизор көрбөй калдык, керек болсо сайттарга кирбей калдык. Сиз социалдык тармактарда сез боюнча өзүңүздүн жумуштарыңызды алып барсаңыздар, ошондо мен ойлойм элдин көбүнө ошо маалымат жетет. Ошол эле Facebook болобу, ошол эле Instagram болобу, YouTube болобу, ушундай сыяктуу нерселерден өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөрдү көрсөтсөңүздөр, ошондо элдин баардыгы маалымат алат эле. Биринчиси, экинчиси жана ал жерге кирүү маселеси же кирбөө маселеси. Ал жерге дагы эми түшүнүктүү, сиз ал ишканаларды коопсуздугун карап киргизбей атасыз, бирок фронт офис деген түшүнүктөр бар, бэк офис дегендер бар. Ушундай эле бир комнатага баардык ошол жерде болуп аткан компаниялардын, ишкерлердин, фирмалардын даныларын жазып, ошолордун телефондорун калтырып, мындай керек болсо продукцияларын да мүмкүн продукцияларын коюп туруп, мындай өзүнчө эле жанагы кичине продукциясын ал жөнүндө маалыматты илип койсоңуз, мен ойлойм ошол жерге ар бир адам кире ала турган кылып, жана ошол жерге кирип керек болсо, кызыктырса, ошол жерден чалып же чакырып же звонить эте турган бир шарттар түзүп берсеңиз, бул жакшы болот эле. Экинчиден, ошол эле жанагы рабочий местолорду атпайсызбы, иш орундар жетишпей атат деп. Эми бизде азыр миллионго жакын кыргыз элибиз ушул сыртта жүрөт да, мигрант болупчу. Эми алардын ушул жөнүндө сиз айткан маалымат аларда жок. Эгерде мүмкүн сиз ушул маалыматты элге мындай кеңирээк жайынтсаңыз, ошол эле соц тармактар боюнча бизге ушунча жумушчулар керек болсо десеңиз, сөзсүз түрдө мен ойлойм ошол көпчөгөн биздин кыргыз жарандарыбыз кетпей мүмкүн ошо сиздин СЭЗде иштей беле деген ушундай бир сунуштар бар. Ушуну эске алып койсоңуз, заман азыр башка, убакыт азыр башка. Ал эми жана сурооңузга кайрылып келсек, эми бул көрсөткүч сөзсүз түрдө өсүш керек. Бул аз деп айтса болот, себеби негизи эле бул жерде бир топ жакшы шарттар түзүлгөн да. Эми ал шарттардын толук ыктымал колдонуп жана соттошкон маселелерди чечип, аягына чыгарып коюп, ал жерде дагы потенциал бар. Мен ойлойм, потенциалды толук дагы иштетиш керек дагы, bundan дагы көп бюджетке келе турган акчаларды үнөмдөш керек да. Уланталы программабызда азыр бизде аябагандай көп суроолор бар, баарына жооп алууга аракет кылып көрөлүк. Кийинки угарман, саламатсызбы? Угаталы, сизди өзүңүз тааныштырып койсоңуз, Рахмат.
Рахмат. Түшүнүктүү айттыңыз сиз. Марлен мырза, маалыматыңыз барбы ушул боюнча? Эми негизи эле биз Кыргызстан мамлекети өнүксүн десек, ушундай ар кандай аймактарды түзүү маселеси сөзсүз түрдө каралып эле келет жана каралат да. Ал эми туура айтып атат угарман, эгерде ал бир кандайдыр бир стратегический жерде бере турган болуп, же ошонун алкагында ошол кандайдыр бир СЭЗдин атын колдонуп, бирок ошондой жерлерде бере турган болсок, бул эң туура эмес. Мен сөзсүз түрдө буну азыр такташтырам, мен да жакшы маалыматым жок экен, бирок мага дагы бул өтө өтүнүчтүү нерсе. Мен негизи эле ошол өзүмдүн ишмердүүлүгүмдө бүт эле ошол Кытай жактан келаткан ар кандай иш чараларга мындай тоскоолдук кылып келем да, себеби алардын эң негизги багыты ошол бизге эптеп кредит берип, бизге акчаларды берип, бизге ошолордун баарын карызга батырып алып, кийин биз төлөй албай калган убакытта ошолордун баардыгын алуу максатына кылат да. Эми мен ачык эле айтып салдым, бирок как есть дегендей да. Ал эми негизи эле бул аймактардын ошол тоолуу жакта эки границада керектүүгү жагы бул экономика жактан бизге керек. Себеби өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, мына Казакстан биздин дордой кандай өнүккөн дордой базарыбызды жабыш максатында каргосту ачышты. Ошол каргосту эле кылып туруп эгер биз ача алсак, анда бул бизге жакшы эле көрүнүш болот. Себеби биз эми баягы ИЭСтин, ИЭКтин алкагында эң акыркы мындай границасы жабылган мамлекет биз болуп турабыз. Ошон үчүн биз жактан биз ар дайым ушул Казакстан менен, мына Казакстан чек арасында дагы биздин бир топ машиналар туруп калат го кээ бирде. Ошонун баардыгы ушул Кытай рыногуна талаш да. Ушул биздин мамлекет аркылуу өтсүн деп биз аракет кылабыз, алар болсо биздин мамлекет аркылуу өтсүн деп алар аракет кылат да. Бул жерде өтө поток чоң да, акча потогу өтө чоңдугуна байланыштуу. Бирок эми биз эгерде ошондой Харгоско окшогон пункттарды ачып койсок, андан биз только утабыз. Башка маселе жанагы угарман айткан маселе, ал сөзсүз түрдө каралыш керек. Андай стратегический жерлерди биз эч качан бербешибиз керек. Жана мындай нерселерге мындай этияттык менен көз карашыбыз керек да. Негизи мисалы башка бул Кыргызстандагычы Бишкек эркин экономикалык аймагынан башка аймактагы жакшы өнүгө албай атпайбы? Ошолорду Бишкек эркин экономикалык аймагында шефке алса деген сыяктуу сунуштар келип атат да. Бул канчалык деңгээлде реалдуу? Эми негизи эле өзү мындай айткандай баары келип баардыгы Бишкек шаарына келип атпайбы? Бул жагынан караганда өзү туура эле болот да. Себеби электи да мен эсимде, мен анда 2012 өкмөттө иштеп калгам. Ошондо бир топ депутаттар келип, СЭЗди ачсаң өнүгүп кетет, өсүп кетет, ушундай мамлекет регионубуз өнүгүп кетет деп аштырган да. Ошол заманды мен жакшы эсимде экен. Бирок азыр мына өзүңүз көргөндөй эле эч бир ишке ашпай калды, натыйжасы жок болуп калды. Ошон үчүн мен ойлойм, булардын инфраструктурасы, булардын уже түзүлгөн схемасы, системалар баардыгы иштегендикке байланыштуу. Эмнеге кошулбаса болбойт эле? Эми өздөрү кандай болобу? Кандай ойлойсуз Мурадил мырза? Бул жерден кошумча айтып кетип турган нерсе мындай да, бүгүнкү күндө мен биздин сөз боюнча айтып кетейин биринчи. Мына азыр бүгүн 68 өндүрүш менен иштеп аткан ишкана иштеп атат атпайбы? Ушунун 11-и акыркы 3 жылда ачылды. 583 адам жумуш орду менен камсыздалды. Акыркы 4 жылда мындай айтканда 11 завод ачылды деген нерсени эми билбейбиз көпчүлүгү. Жана Марлен мырза туура айтып кетти. Балким тиги маалыматтык каражаттарына көбүрөөк бербей калышыбыз мүмкүн. Муну колдон келишинче аракет кылып атабыз. Жанагы пикирлеринизди эске алабыз. Жанагы айтып кеткен көргөзмө борборун биз ошол максатта колдоно алабыз да. Ал жер ачык болот. Биздин территориянын ичинен эмне продукция чыгып аткан, аны кандай алса болот, жумуш ордуна кантип бир кездеги абалына кайтып келеткенде сонун болуп кандай жумушка кирсек болот, кайсы жерде кимге эмне керек экендигин ошонун баардыгын ошол жерден көрсөтөлү деген максат кылып атабыз да. Себеби эң ылайыктуу жер ошол жер болот. Андан кийинки бул айтып жаткан жанагы башка СЭЗдерди шептик алды. Бүгүнкү күндө туура 5 СЭЗ бар. Мунун ичинен бүгүнкү күндө реалдуу түрдө өндүрүш менен эмгектенип, өндүрүш менен иштеп аткан жалгыз Бишкек эркин экономикалык аймагы. Ал эми Нарын эркин экономикалык аймагында 4 субъект бар. Бул соода сатык менен алектенет. Ошол эле мезгилде бир нерсени эске алыш керек. Нарын областынын территориясы Нарын экономикалык аймагынын территориясы болуп эсептелет аймагы. Мындай айтканда канча миңдеген гектар жер да.
Каракол шаары Каракол эркин экономикалык аймагынын немесин түзөт. Шаар эркин экономикалык аймагы. Ал эми Маймак менен Лейлектики чектелген алардыкы. Бирок бүгүнкү күндө аларда да жумуш жок. Маймакта айрым субъекттер баягы соода саткындан алектенишет экен. Биз бүгүнкү күнгө чейин бул аймактардагы өнүгүп өсүшүнө салымыбызды кошуп келатабыз. Нарын эркин экономикалык аймагына жанагы Маллемиз айтып кеткен жанагы Хоргос кошоткондой торговый зонаны курабыз дегендердин проектлеринин баардыгына биз колдоо көрсөтүп акчалай жардам берип келдик. Ошол эле мезгилде Лейлек эркин экономикалык аймагына акчалай жардам көрсөттүк. Биз жанагы электр линиясын тартууга, анын айланасын тосууга акча каражаттар жетишсиз болгондуктан биз аларга жардам берип келе жатабыз. Дагы айтканда алардын дагы кошо өнүгүшүн биз өзүнүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша колдоп келе жатабыз. Кошумча алып кетейин. Мен айтканым эмне үчүн Бишкекти бириктирип же Бишкектин астында кылып койсо болбойт эле дегеним, мен мындай бир ой келип кетти да, жанагы сиз айткан түрк ишканасы инвестиция салып атат депчи, алардын экспорттук потенциалы кандай? Мүмкүн ошол түрк ишканасы Тажикстан тарап бир экспорттой турган өзүнүн продукциясы болсо, эмне үчүн ал Лейлектеги СЭЗди колдонбосо болот? Ага бир топ жеңилдик да болот эле да. Эгер бирок ал Бишкектин бир как филиал катары болсо, Бишкек СЭЗдин филиалы катары ошол жерде турса, мүмкүн анда буларга дагы өзүндөгү ишканаларга айтып, мына бизде бул жакта филиалдарыбыз бар, өзүңүздөрдүн продукцияларыңызды ошол жака бул жака жайгаштырсаңыздар болот, же бир өндүрө турган жанагы өзүңүздүн оборудованияңызды, цехтериңизди ошого койсоңуздар болот. Эгер ошол мамлекет жака экспорттой турган болсо деген максатта буларда неме бар да, шанс деп коелу, же возможность бар да. Ошон үчүн мен ойлойм, эгер бул жактан караганда эми жөн жаткандан көрө, андан көрө буларга кошуп берген мен туура деп ойлойм да. Кошумчалап кетсем, абдан туура маселе айттыңыз. Чындыгында мисалга бүгүнкү күндөгү азыркы жана мен түрк фирмасы деп атпайм, бул жана Перформ жанагы ичимдиктердин пластикалык идиштерди чыгаруучу. 100% Тажикстандын базарынын 100% ушул фирманын колунда. Бизден алат. Чындыгында жанагындай болсо абдан жакшы эле болмок, но эми биз баягы Бишкек эркин экономикалык аймагы тигилер менен бирдей аймак болгондон кийин биз силерди алабыз, биз албайбыз деп айтканга биздин укугубуз жок. Аны жогору тараптар айтса болот, биздики баягы этикалык нерсеге туура келбейт, бирок биз колдон келишинче жардам көрсөтүп келатабыз. Уланталы программабызда суроолорго Жогорку Кеңештин депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев, Бишкек эркин экономикалык аймагынын аткаруучу директору Мурадил Бакашев жооп берип жатат. Азыр угарман байланышта экен. Саламатсызбы? Кулак сизде, айта бериңиз. Ассаламу алейкум. Саламатчылык, катуураак сүйлөңүз. Мен ассаламу алейкум. Нарындан чыгып жатам, атым Кубаныч. Угуп атасыздарбы, алло? Кулак сизде, сиз эфирдесиз, айта бериңиз. Урматтуу депутатка мен суроом бар да. Сиздердин оюңуздарды, пикирлериңиздерди, жакшы сунуштарды экономикалык аймак жөнүндө эркин. Биздин мамлекеттик президентке Жээнбековго келип кеңешип сурап көрдүңөрбү? А киши эмне дейт? Токот эле айтып коелучу, макулбу силер менен? Рахмат. Рахмат. Алейкум ассалам, урматтуу аксакал. Ар бир кылып аткан нерсе СЭЗ болобу же экономикалык өсүштөр болобу, ага түздөн түз өкмөт өзү жооп берет. Жана аны көзөмөлдөгөн ушу депутаттар дагы мындай өзүнүн жоопкерчилиги да болот да. Себеби ал коалицияны түзгөн, коалицияда турган депутаттар дагы бул сөзсүз түрдө буга жоопкерчиликте болот. Ар бир айтылып аткан экономикалык маселе бардыгы эле президент менен макулдашылбайт, бирок премьер-министрдин өзүнүн деңгээлинде айрым маселелерди сөзсүз түрдө ал киши менен макулдашып турат. Жана биз дагы өзүнчө мындай жолугушуулар болгондо биз дагы өз пикирибизди айтып турабыз. Анан нарын боюнча албетте мындай ал киши билет. Бирок мен айтып кетейин, жана стратегиялык неме боюнча сөз болуп атса керек, мындай ошол жака көбүнчө багыт түрүндө сурап атса керек. Бирок ал стратегический объект жөнүндө мен чын айтайын, аны мен деле жакшы билбейт экен, мен азыр угуп атам. Бирок мен сөзсүз түрдө тирештиребиз. Эгерде сиз айткандай, баягы угарман айткандай болуп калса, мен ойлойм ага анда баардыгы эле каршы чыгат, президент деле өзү каршы чыгат, депутаттар деле каршы чыгат деп ойлойм. Уланталы негизи баягы эркин экономикалык аймакты түзүүдөчү өкмөттүн же жогорку кеңештин бир мүнөздөмөсү, жолдомосу менен эмес, ишкерлер кайсы жерде өздөрүн абдан ыңгайлуу сезсе, ошол ишкерлердин каалоосу менен эркин экономикалык аймактарды ашса болотпу?
негизги багыт өзү ошондой максатта түзүлөт. Анан жөн эле түзүлүп калбайт. Албетте ал кандай бир төгөрөк столдор, алар менен консультация. Бирок аз эле убакытта иштебей калып атпайбы аймактарчы? Айманы ичинде иштеп жүргөн азыр мына Кубатбек сиз айтсаңыз. Алардын ишине эмне тоскоолдук болуп атат? Мисалы, сыртка экспортко продукциясын чыгара албай, көпчүлүгү ошол эле Кыргызстандын ичинде эле сатканга аргасыз болуп калган жагдайлар бар да, туурабы? Эми бул эркин экономикалык аймактын негизги максаты бул биринчиден түзүлгөндө жумуш орун менен камсыз кылуу. Ошол эле мезгилде экспортко ориентировать. Бирок баягы жободо бар да, мисалы канча пайызы кетиш керек? 70%. Жободо бар. Бирок бир нерсени эске алышыбыз керек да, бизде кээ туура эмес экспорт денди. Биз мунун баардыгы бизден чыккан продукциянын баары экспортко кетиш керек. Сен ошол эле чыккан продукцияны сен башкасына сатып келип колдонгула дегендей болбойт да. Ал Кыргызстандын ички рыногунда камсыз кылып бериш керек. Ал эми Кыргызстандын ички рыногу канча пайызын көтөрө алат, ал бир рынок өзү неме кылып кетет. Но негизинен бүгүнкү күндө мен айтып атпайм, жанагы биздин эркин экономикалык аймактын өндүрүлгөн продукциянын 46% экспортко кетип атат. Бул чоң көрсөткүч. Ал эми калганы бул биздин ички рынокко келип атат. Ошол эле мезгилде бул ички рынокко кирип, сырттан келген импорттолгон товарлардын келишин азайтып атат деген сөз бул. Ал эми ишкерлер менен кетип атат дегенге бүгүнкү күндө мен жана башында айтып кеткендей, бизден кетем деген эч ким жок. Баардыгы иштеп атат. Мына бүгүнкү күндө дагы азыркы кийинки жылга дагы 3 заводдун ачылуу проектиси бар. Кудай буйрса жакында башталат да. Булардын баягы проекттери неме болуп атат. Келген ишкерлер бизден кетебиз деген жок. Иштегендер иштеп атат. Ал эми эмне себептен дегенде бизде шарт аябай жакшы. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын кайсы жерине барбаңыз, бир жерден бир канча жер алып бир нерсе кура турган болсоңуз, мунун инфраструктурасынын эле аябай чоң проблема. Ал эми бизде жерди алгандан кийин биз ал жердеги ошол ишкерге суусун, электр энергиясын, жолун баардыгын биз ошол жерге жеткизип беребиз, эч кандай акысыз. Бул мына айтканда аябай чоң мүмкүнчүлүк. Ошол эле мезгилде дагы бир нерсени баса эле айтып кетелик. Бул өндүрүшкө электр энергиясынын баасы башка. 2 сом 50 тыйындын тегерегинде бул НДС менен сыртта, сездин сыртындагы. Биз кошумча нарсаларын төлөбөгөндүктөн бизде Кыргызстан боюнча эң аз арзан электр энергиясы бизде 2 сом 24 тыйындан электр энергиясын алышат. Башка заводдор сырттан, биздин сырттагылар, булар башка баада алат. Бул мындай айтканда эң негизги баягы өндүрүшкө керектүү болгон негизги нерселердин баардык шарттары бизде бүгүнкү күндө түзүлгөн. Уланталы азыр байланышка чыккан угарманга кезек берем. Саламатсызбы? Угатабыз, сизди айтыңыз. Ассаламу алейкум. Саламатчылык, айтыңыз. Бизде мына Патриса Улумбу көчөсүндөгү жанагы стол эле анан ал жерде мектепте бар да. Ошол жерде жана дайыма күндүзү уже базар болуп калды да. Бул шаардын ичинде эле бир чоң базар, пробка. Аябай ыңгайсыз болуп, элдер вообще кыйналып атат да. Ушундай зоналарды мындай шаардан сыртка чыгарса болбойбу, экономически бир. Ошол запчасть бу, анан Кудай берген базар бу, ошол мектептин жанында аябай ыңгайсыз. Рахмат, эми буга канчалык деңгээлде жооп бере аласыздар? Марлен мырза. Бул жанагы угарман негизи эле мындай жакшы эле мындай проблеманы көтөрүп атат. Бизде негизи ушундай аймактар көбөйүп кетти, жанагы эл жашай турган жер, же болбосо мектеп боло турган жер, ошонун тегерегин бүт эле мындай базарга айлантып элечи. Эми бул азыркы бүгүн каралып аткан темага мындай тиешеси жок, ал сезде эмес, башка жерде экен. Мен сөз түрдө жазып алам, анан жазуу түрүндө мен мэрияга бул маселени көтөрүп жана жиберем. Уланталы, биз Кыргызстандагы эркин экономикалык аймактардын ишмердүүлүгү жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Суроолорду кыска жарнамалык түрмөктөн кийин кабыл алабыз. Толкундан алыстабаңыз. Марал айналгысында рухум ширийдим го. Yo, бактаке, не бой негизи.
башка энесинен Брат, сен қолың ауырып еді, уже мен бетім ауырып баштады. Басбеке, оның бары бүткеннен кейін молдаға көрініп қойылчы. петицияга катышыңыз. Бул үчүн Марал маалыматтарды алуу үчүн төмөнкү телефонго кайрылыңыз. 0552 68 06 06. Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Эфирде Айлампа. Студиянын номери 0312 68 06 06. Саламатсыздарбы? Кайрадан Айлампа программасын улантабыз. Биз бүгүн эркин экономикалык аймактардын ишмердүүлүгү тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Суроолорду 68 06 06 телефон номерин терип берсеңиздер болот. Азыр келген угармандардын суроолоруна көңүл бөлөлү. 12% кошумча нарк салыгын кирешелерди азайтып жатат. Ушул маселени дагы жөнгө салып беришсе болобу деп кайрылган экен. Ишкерлер окшойт, менче жазган. Бул боюнча бизде 2000 жылга чейинки каттоодон өткөн өндүрүш менен иштеген субъекттерге бул 2019 жыл 1 январына чейин жеңилдиктер болгон. Булар мында башкача айтканда кошумча нарк салыгын төлөгөн эмес. 2008 жылкы мыйзамга өзгөртүү киргизилгенде 10 жылдык мөөнөт менен киргизилген. 10 жылдык мөөнөт бүткөнүнө байланыштуу быйылкы жылдын 1 январынан баштап баардык субъекттер 12% кошумча нарк салыгын төлөй башташты да. Бирок бул боюнча көптөгөн маселелер болду, кайрылуулар болду. Ошонун негизинде биздин президентибиз Сооронбай Жээнбеков келгенде дагы бул маселелер көтөрүлүп, анын тапшырмасы менен өкмөт тарабынан иштелип чыгып, бүгүнкү күндө токтом долбоору кабыл алынды. Башкача айтканда 12% нарк салыгын жокко чыгарбайт, бирок 30% квота киргизүү боюнча иштелип жатат. Бул жакында. Бул кандай болот? Ошондо квота киргизилгенде. Мындай айтканда, өндүрүлүп чыгарылган продукциянын 70%-на 12% нарк салыгын толугу менен төлөйт. 70%-на. 70%-на, 30%-на 12% нарк салыгы төлөнбөй чыгарылат деген токтом. Бул азыр өкмөттөн кабыл алынды. Жакында бул тиешелүү кызматтар, бул бажы кызмат тарабынан мунун механизмдери иштелип атат. Бул жакында жол коюлат. Бул боюнча чоң жетишкендик болуп десек болот. Муну чынын айтышыбыз керек. Бул маселени биз 2 жылдан бери көтөрүп жүргөнбүз, бирок мурунку экономика министрлигинин мурунку жетекчилиги тарабынан буга буттоосулар болуп келген. Айрым жеке кызыктардын негизинде. Быйылкы жылы ошо президентибиздин колдоосу менен, премьер-министрдин тапшырмасы менен өкмөттөн чечим кабыл алынып, бул чыкты, бул маселе буюрса чечилди. Дагы бир угарманыбыз жазып атат да, ушул 12% чыны менен көп ишкерлерди кыйнайт, анткени башында жеңилдик алабыз деген шарт менен киришкен. Депутат ушул маселени парламентте көтөрүп, бир дагы карап жеңилдикти кошсо болобу деп кайрылышкан экен. Мен толугу менен кошулам. Буга себеби биз атайын ушундай аймактарды кургандан кийин, аймактарга ишкерлерге шарт түзүп бергенден кийин бул негизи эле энди эсте кошпош керек эле, алышып коюш керек эле. Буну киргизгени туура эмес деп ойлойм. Эми азыр жок дегенде 30% деп атат, бирок эми биргеликте чогуу дагы иштеп, буну жок дегенде 50%га жеткизели, же колдон келсе такыр эле буну алыш керек. Себеби эгер бул азыр күчүнө кирип иштеп калса, бир жылдан кийин дагы ошол жерде предприятиялардын кетип калышы ыктымал да. Же токтоп дагы калышы мүмкүн. Же токтоп калышы мүмкүн. Себеби бул атайын ошол үчүн алынган нерселерди биз кайра киргизип атканыбыз бул мен туура эмес деп ойлойм. Мен сөзсүз түрдө немеде өзүбүздүн палатада мен бул маселени көтөрөм. Мен кошумчалап кете турган нерсе абдан туура маселе көтөрүлүп атат да. Мына сиздин ишке киргени быйыл 96 жылдан бери 24 жыл болуп атат. 24 жылдын ичинде Бишкек эркин экономикалык аймагы боюнча мыйзамга 12 жолу, ал эми Бишкек эркин экономикалык аймагынын ишмердин жүргүзүү боюнча жобосуна
13 жолу өзгөртүлүп келиптир да. Мунун баардыгы мурунку Башаламандык. башындагы көрсөтүлгөн нерселерди баягы оорлоштуруп кеткен да. Бүгүнкү күндү нерсеге эмес, но 24 жылда мыйзамдын 13 жолу өзгөртүп келиши, ал эми жобонун 12 жолу өзгөртүп келиши бул чындыгында Инвесторлорго ойлонтот да. Алардын бизге болгон ишенимин азайтып атат да. Бул сөз түрүндө таасир этип атат. Муну ачык айтышыбыз керек. Себеби дегенде бүгүн башка шарт менен келесиң. Ал заводдун куруп ишин баштагандан кийин жок бул условия менен иштейсиң дегенибиз бул бизге негизи туура эмес нерсе. Ошондуктан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Маралем мырзадан ушул маселелерге көңүл буруп кетсе жакшы болот эле. Себеби дегенде дагы деле болсо бүгүнкү күндө ушул Бишкек эркин экономикалык аймагына же болбосо жалпы эле эркин экономикалык аймактар боюнча закондорго өзгөртүү киргизүү боюнча дагы инициативалар болуп атат. Ушул жагында бир карап калыс чечкенге аракет кылып кетсеңиздер жакшы болот эле. 12 ноябрда бизге премьер-министр келет бюджет боюнчачы. Мен сөз түрдө бул маселени көтөрүп, жана ошондой эле ушул угармандар айтылган, башка ишкерлердин айтылган нерсесин сөз түрдө жеткизем жана өзүмдүн да позициямды айтам. Аракет кылабыз ошол НДСти такыр алганга. Жок дегенде ошо 50%га чейин жеткизгенге чогуу бирдикте иш алып барабыз, Кудай буйрса. Ушул маселени кошумча нарк салыгы боюнча бул жерде 5-6 ишкер жазып атат. Ошондуктан мен бул ишкерлерге айтып коеюн. Жогоруда өзүңүздөр уккандай бул маселе парламентте мына эл өкүлү тарабынан көтөрүлөт экен. Дагы кулак түрүп угуп турсаңыздар болчудай. Жазышкан да мисалы оюн эрежелери башында эле аныкталгандан кийин алар келгенден кийин кайра ушинтип өзгөрткөн бул өкмөттүн туура эмес кадамы деп жазып атышат. Дагы бир угарман жазыптыр. Кара коюндагы сез дейт. Кара коюн менче туура эмес жазган ошо кара колдогу сез боюнча экен. Сез эч кандай Кытайларга берилбейт. Эмнеге мүмкүнчүлүктөр турса өзүбүздүн өндүрүш объектилер электр энергиясы жок деп жазып коюптур. Жок, Кытайларга берилет деп айтылган жок да. Мүмкүн бул нарындагы объекти боюнча айтылды. Нарындагы менен бир аз адаштырып алса керек. Көл боюнча андай маселе деле көтөрүлгөн жок, жана каралган жок. Ал жерде ошол нарын эли ушундай бир өзүнүн кооптонуусун айтып атат. Ушул сез куруу максатында бир стратегический объектти Кытайга берип атат деген ушундай сөз айтылып атат. Эгер сез курулган күнү деле ал Кытайга берилбейт, бирок колдонуу максатында ошол стратегический объектти колдонуп атса, бул туура эмес. Буга сөзсүз түрдө биз реакция кылабыз. Улантабыз программабызды 68-06-06 студия номер азыр кийинки угарманды угабыз. 0709-68-06-06 номерин терип чыксаңыздар болот. Ошондой эле 0552-68-06-06 WhatsApp номер. Кийинки угарман жазган экен, Кара Балтадагы имараттар, анан Акчийдеги жер тилкелери боюнча айтып берсе жакшы болот эле. Ошол объектилерде дагы чыр чыкты деп уктум, бул чынбы деп кайрылган. Биринчиден айтып кетет болсо, чыр чыкты деген бул жалган, анда эч кандай чыр маселеси жок. Бүгүнкү күндө жана жогоруда айтып кеткендей, Акчийде 203 гектар, анын бүгүнкү күндө 60 гектары калды. Анын дагы жакында мына 3 проект келип атат. Мындай айтканда 20 гектар жакыны дагы инвесторлорго берилет. Ал эми Кара Балта боюнча айтып кетсек, Кара Балтада жалпысынан 100 гектар жерибиз бар. Ал жерде азыркы күндө 6 гектары колдонулган субъект иштеп атат. Ал эми 96 гектары бош. Себеби дегенде мунун башында кабыл алган 2010-жылы 11-жылы биздин немебизге кошулган сездин катарында. Бирок бүгүнкү күндө абдан көп инвесторлор келип атат. Ал жерде жана металл иштетүү, кайра иштетүүчү заводдорду куруу боюнча. Бул боюнча дагы иштер жүрүп атат. Ошол эле мезгилде жанагы экономика министринин алдындагы инвесторлорду коргоо агенттигинин тарабынан дагы 3-4 проекттер келген. Бүгүнкү күндө биз аларга жерлерин бөлүп бергенбиз. Алар азыр бизнес проекттерин алып келип, буюрса ал жакта жумуш башталат. Бирок жанагындай чыр болуп атат деген маселе жок, бизде андай нерсе жок. Кийинки угарманыбыз жазыптыр да, Маймак, Лейлек, Нарын, анан Кара Колдогу эркин экономикалык аймактарды бүгүн жоюп деле жиберсе эмне болот эгер ал иштебесе деп кайрылган экен. Эми жойгон ар дайым эле жоюп койсо болот, бирок башка маселе чыгып калдыбы деп азыр мына көрдүк, анан айтылып жатат, ушул андан көрө ушул Бишкекке берип, Бишкектин дочерний компаниясы сыяктуу ошолорду берип койсо, мен ойлойм ал жерде жылыш болот сөзсүз түрдөчү. Улантабыз кийинки угарман, саламатсызбы? Кулак сизде, айтыңыз сурооңузду.
Siz өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Рахмат. Ким жооп берет? Нурадил мырза. Биринчиден, бул угарманыбызды мыйзамсыз алып барып атат дегенде туура эмес. Биз Бишкек эркин экономикалык аймагы өзүнүн мыйзамыбыздын негизинде иш алып барабыз. Биздин мыйзамыбыз боюнча сырттан эч бир текшерүү органдары келип текшерүү укугу жок. Бирок ошол эле мезгилде жана плановый деп коебуз, бул текшерүүлөр болуп турат, ага биз уруксат беребиз. Ал эми жанагы айлык акысын ала албай калып атат, тигиндей болуп атат деген андай маселелер болуп калган учурлар болот. Бирок мунун биздин атайын өзүбүздүн бөлүмүбүз бар. Иш менен камсыз кылып алардын айлык акысын, алардын жашоо шарттарын ар дайым көзөмөлгө алып, ал маселелерди убагында карап турабыз. Травма алгандар болот, эми производстводо сөзсүз түрдө болот. Атайлаган эч нерсе болбойт. Андай мезгилде биздин атайын мед пунктубуз бар. Биздин атайын ыкчам аракеттенген медицина кызматкерлерибиз бар. Алардын жардамы сөзсүз түрдө көрсөтүлөт. Биз ар дайым түнү дагы 24 саат көзөмөлгө алынып турат. Атайын биздин пунктубуз иштейт. Оорураак болуп калган болсо, аны шаарга, башка ооруканаларга жеткизүүгө ал биздин милдетибиз, аны ар дайым аткарып келебиз. Бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күндө бир адам травма алып, ага жардам көрсөтүлбөй калган, же болбосо айлык акысын албай алган проблема болгон жок. Булардын баардыгы убагында чечилип келет. Ал эми жанагы өрт коопсуздугу боюнча, албетте өрт коопсуздугу боюнча дагы проблемабыз бар. Себеби дегенде Ак Чийдеги аймак, чындыгын айтканда, бул жөн эле ээн талап боз топурактын үстүнө курулуп, ушундай шаарчага айланган жер. Башында бул 96-жылдары, 2000-жылдары сен өзүңүздөр билесиздер, биздин Кыргызстандын экономикалык абалына ылайык көптөгөн нерселер жөнөкөй эле камыш менен салынган дагы зданиялар бар. Бүгүнкү күндө турат. Ошол эле мезгилде эскирген, жанагы электр чубалгалары дейбиз, башка немелерде эскирген нерселер бар. Булардын баардыгын бүгүнкү күндө жаңылоо боюнча пландар жүрүп, чоң иштерди аткарып атабыз. Ал эми бирок биздин өрт коопсуздугу боюнча күн сайын көзөмөлүбүздө атайын биздин өрт өчүрүүчү кызматыбыз бар, машиналар баардыгы бар. Ал эми сырттан келип карайбыз дегендер болсо, пожалуйста келсин, но биздин мыйзам боюнча андай неме жок. Баардык нерсе биздин өзүнүн жоопкерчилигибиз биздин мойнубузда. Угармандарды угабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кулак сизди айтыңыз, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, алгач. Менин атым Нурлан эле. Катуураак сүйлөңүзчү. Нурлан мырза. Мен ушу Сөз Бишкектин өкүлүнө суроо берейин дедим эле. Бериңиз. Сөз Бишкекте жайгашкандыктан бул Сөз Бишкектин өзүнө жана Бишкектин тургундарына кандай пайдасы бар, анан жардамы тиет деп. Жакшы суроо экен, Биринчиден, бул Бишкек эркин экономикалык аймагынын бир бөлүгү 43 гектарды түзгөн аймак, бул улуттук көргөзмө борбору деп коебуз. Биз ВДНХнын аймагында бул жерде биринчиден ал жерде жашап аткан элге жумуш орну менен камсыз кылуу маселеси болуп атат. Ал жерде миңдин тегерегинде ошол жерде жашаган эл иштеп жатат. Ошол эле мезгилде биздин түздөн түз сиздин өзүнүн немесинде тиешеси болбосо да биздин балансыбызда атайын котельный бар. Бул котельный ушул жерде аймакта 300гө жакын жеке үйлөрдү, 2 бала бакча, мектеп жана ушулардын баардыгын жылытуусу менен камсыз кылып келүүдө. Андан сырткары ошол жерде аймактагы айланасында жолдорду, канализация жана башка маселелерде сөзсүз түрдө ал жерге тиешелүү өкүлдөр менен, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен биргеликте өзүбүздүн жардамыбызды берип келатабыз. Негизи эркин экономикалык аймактарда бул орто чакан ишмердүүлүк жүргүзгөндөр да көпчүлүгүчү, туурабы Марлен мырза? Эми ал жерде
да ири ишкерлер жок да. Чоң ири ишкерлерге деле негизи шарт бар. Жана угарман айтып кетпеди эме депчи. Ал жерге мындай текшерүүчү органдар жакшы кире албайт депчи. Эми ал өзү жакшы нерсе да. Себеби атайын ушу инвесторлордун биздин ишкерлер ошол жерде кечке эле келип алып текшерүү берип, эми биз өзү жакшы билебиз биздин текшерген органдарда кандай текшерип атканын. Ошолар келип эле текшерүү бербесин деп атайын ушундай шарт түзүлгөн да. Бирок плановый текшерүү сөзсүз түрдө болуп туруш керек. Ошол коопсуздук жагынан болобу, башка жагынан болобу, ал плановый деп коет, өзүнчө квартал болобу же полуквартальный болобу, ошол мезгилде келип сөзсүз түрдө текшерүү жүрүш керек. Анан каалаган убакта эле кирип алып текшерген болбойт. Негизи эле инфраструктурасын карап көрсөк, же шарттарын карап көрсөк, ал жерде ар кандай чоң ишканага чейин түзгөнгө толук мүмкүнчүлүк бар. Бирок ошол өздөрү келе атабы же келе албайтабы, же кандай ошол тарапта иш жүрүп атат, ошол чогуу жана атайын агенттик ачылган инвестиция, алар булардын инфраструктурасын колдонуп, буларга жакшы проекттерди бергени бул эң туура көрүнүч. Эгер ушул максатта дагы чоң иштер жүрсө, анда мен ойлойм дагы өсүштөр болуш керек депчи. Анткени бул жердеги угарман кайрылып атат да, азыр дейт, бардык Кыргызстандагы эркин экономикалык аймактардын инфраструктурасын өздөрү жакшыртканга дагы өздөрүндө каражат калат болду бекен деп сураптыр да. Антпесе инвесторлордун келиши өтө кыйын болот да дейт. Туура маселе. Мен бул жерден айтып кете турган нерсе, мына бүгүнкү күндө 2015 жылдын аягында Дүйшен Исмаилович генеральный директор болуп келген. Ошол мезгилде биздин эркин акчабыз айланып 7 миллион сомдун тегерегинде болгон. Жылдык бюджетибиз 210 миллиондун тегерегинде болуптур. Бул кирешебиз. Акыркы 4 жылда бул 107 миллион сомго чейин өстү. Башка айтканда 332 миллион сомдук биз киреше чыгып атабыз. Мына айтканда кирешебиз бар. Ошол мезгилде жана айтып кеткен инфраструктураны оңдоо боюнча дагы биздин акча каражатыбыз да жетиштүү. Бул боюнча иштер жүрүп жатат. Бул жерде мындай эми жөнүнө сөз болбосун айтып кетсек, биз өткөн жылы 18, 17, 16 жылдан баштап 85 миллион сомдук жумуштар аткарылды. Бул жол оңдолду, жатаканалар курулду жумушчулар үчүн. Бишкекте андай жатакана жок, чынын айталы, биздин Акчейдегидей. Заманбап, бардык шарты менен. Ага чейин ал жерде жатакана жана жогоруда айтып кеткендей камыштан курулган жатакана. Ошолордун ордуна жаңы заманбап 2 жатакана курдук. Жана чакан үй бүлөлөр үчүн да жатакана курдук. Электр линиясын тартып келдик өзүбүздүн күчүбүз менен 10 километрге жакын аралыктан жогорку Чыңалуудагы. Ушундай жумуштар жасалды. Мындай айтканда 85 миллион сомдук жумуш жасалды. Быйылкы жылы эле, мына 2019 жылы эле баня курулуп атат ошол жерде жумушчулар үчүн. Котельный куруп атабыз. Мына ошого окшогон жумуштардын тегерегинде 40 миллион сомдун тегерегинде быйылкы дагы инфраструктура үчүн жумуш жасалып атат. Ал эми эмдиги жылкы, кийинки жылкыга 19 жыл, 20 жылга планыбыз 90 миллион сомго жакын акча каражатын пландап бөлүштүрдүк. Буга дагы кошумча электр линияларын тартуу, жол, суу түтүктөрүн алмаштыруу пландарыбыз бар. Себеби дегенде кийинки жылы Кудай буйрса Бишкек эркин экономикалык аймагын түзүлгөндө 25 жылдык юбилей болот. Биз ошого чейин жанагы жогоруда айткан максаттардын баарын аткарып, ушул нерселерди чечип кетели деген аракеттебиз. Угата, сизде саламатсызбы? Кулак сизде, айтыңыз. Алло. Саламатсызбы? Айтыңыз, катуураак сүйлөңүз. Бул 99 жыл ушундай сөздөрдү уктук эле да. 88. Кандай сөздөрдү? Мынча миллиондор кетти. Ошол сөздөр аз деле кайталанат. Кандай өзгөрүүлөр болду? Урматтуу угарман, эми азыр айтып кетпедик кандай өзгөрүүлөр болгонун, эмнелер жасалып атканын. Бул боюнча да кайталаштын кереги жок. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, биздин сайтка кирсеңиз, телефондорубуз бар, жазылып турат. Келиңиз, сизге кыдыртып көрсөткөнгө даярбыз. Азыр дейт, негизи Кыргызстанда эркин экономикалык аймактарды мамлекет эске албай аткандай дейт да. Ошондуктан эгер мамлекеттик колдоо болсо, булар экономикага салым кошмок. Ушуну эл өкүлдөрү көтөрсөңөр жакшы болот эле. Эми бюджетти караганда ушуну айта аласызбы деп жазыптыр угарман. Мен негизи эле жана айтып кеттим, бул сөзсүз түрдө сөз боюнча өзүнчө мен блок кылып өзүнчө өзүнүн выступлениямды даярдайм. Жана ошондой эле премьер-министрге бир топ сунуштарымды айтып, азыркы көтөрүлүп аткан окурмандар, угармандар көтөргөн бардык ушул айтылып аткан сөздөрдүн, пикирлердин бардыгын жеткизем. Ал эми ушул азыр көрүнүштүү булардын иши жүрүшүп кетиш үчүн жана сотторду утса,
жанагы павильонубуз иштеп кетсе, мен ошондо баардыгы сезе баштайт деп ойлойм. Ошону ийгилик каалайт элем. Ошону батыраак ишке ашырсаңыздар, ошондо эл дагы өз баардыгын көзү менен көрүп калат эле да. Бирок соттук процесстер да бир топ созулуп кетчү эле го Кыргызстандын шартында. Кандай болор экен эми? Буга чейин созулуп келди чындыгында, бирок биз акыркы стадиясына келип калдык болот. Буюрса бул маселени чечебиз. Угаталы, сизди саламатсызбы? Кулак сизде, айтыңыз, угарман. Саламатсызбы. Мен сурайын дедим эле, Бишкек эркин экономикалык зонасы жетим балдардын үйүнө ардагерлерге кандай жардам берди? Социалдык жакшы суроо болду. Биз жоопкерчилик боюнча. Бул боюнча жыл сайын каалар күнүнө карата 9 майда ардагерлерге, ошондой эле жаңы жыл алдында жетим балдар үйлөрүнө биз жыл сайын колдоо көрсөтүп келатабыз. Бул салтыбызды быйыл да улантабыз. Эми азыр так цифрасы менде жанымда жок экен, бирок мына Бишкектеги эле Душанбесин көчөсүндө турган жетим балдар үйүнө барып тактасаңыздар болот. Биз жыл сайын ошол жерде канча бала болсо жаңы жылдык белектерин баардыгын ушу Бишкек эркин экономикалык аймагы тарабынан берип жүрөбүз. Бул жерде бир гана ошо майрамдардан эмес, эми сиздерде шарттар болуп атканга байланыштуу регулярно эле кылып турсаңыздар, анан ушундай квартал болобу же жарым жылдыкта бир кылып турсаңыздар деген сунушту эле каалоону айтып кетет элем. Бунубуз туура, бирок биз мен жана негизин айттым, ал эми ортодон ар кандай жардам сурап кайрылган ошого окшогон мекеме, социалдык мекемелерибиз жардамдарыбызды аябай эле берип келатабыз. Мисалга өткөн жылы бул лор деп коет, ошол бөлүмдү ремонт кылып бердик, больницада ошого окшогон биз маселелерибизде жардам берип эле келатабыз баардыгына. Башка өлкөлөрдөгү эркин экономикалык аймактар менен дагы байланышты күчөтсөңүздөр, мүмкүн тажрыйба алмашуу болмок деген дагы бир сунушту берген экен угарман. Кийинки угарман, бул жердеги суроолордун, WhatsAppка келген суроолордун негизги көпчүлүгү жанагы жеңилдиктер боюнча айтып атышат. Кошумча нарк салыгын мүмкүн алып салса, 30% квота деле аз деген сыяктуу сунуштар аябай көп болуп атат. Менимче Марлен мырза, буну сиз парламентте көтөрөсүз го деп ойлойм. Сөзсүз түрдө көтөрөбүз. Анан башка мамлекеттерди салыштырып көрсөк, башка мамлекеттерде такыр эчтеке жок. Бир дагы же налог, же соцфонд болобу, такыр эчтеке жок мамлекеттер бар да. Ошолорду биз сөзсүз түрдө үлгү катары алып туруп, анан ошонун негизинде премьер-министрге сунушту берем деп ойлойм. Жана кошумчалап берсем, жана сиз айтып кеткен эл аралык байланыштар боюнча, бул боюнча бизде атайын бөлүм да түзгөнбүз. Бул боюнча аябай чоң иштер жүргүзүлүп жатат. Биздин башкы директорубуз Дүйшен Исмаилович өткөн жылы Иранга барып, атайын Иранда Серакс эркин экономикалык аймактары менен, Кытайга барып Сиан эркин экономикалык аймактары менен, Россияда Воронеждеги эркин экономикалык аймактары менен бүт келишимдерди түзүп, меморандумдар түзүп, бул боюнча иштер жүргүзүп жатат. Эл аралык байланыштарыбыз Кудай буюрса, мына акыркы 2 жылда көптөгөн ийгиликтер жетишип атат. Ошонун негизинде бизге инвесторлор келип атат. Азыр көпчүлүгү баштап алса да келип биз менен таанышып, өзүнүн бизнес проекттерин сунуш кылып, бул боюнча чоң иштер жүргүзүп жатат. Буюрса, кийинки жылга чейин булардын баардыгынын жыйынтыгы белгилүү болот. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Ошону менен Айлампа программасын жыйынтыктайбыз. Биз бүгүн эркин экономикалык аймактардын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылдык. Суроолорго Жогорку Кеңештин депутаты, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Марлен Маматалиев, Бишкек эркин экономикалык аймагынын аткаруучу директору Мурадил Бакашев жооп беришти. Саламатта калыңыздар.